Kur'an jаттоонун bir kança erejelerini aytıp ötöbüz. Negizinde Kur'an-ı Kerimdeki ayattарды, sürelörдү jаттоонун türdүү жолдору бар. Жана ага кайсыл bir ereje, kayсыл bir tartip çektelbeyt. Мына ушундай эле кылып жаттоо керек деп. Балким кээ бир адамдарга bir tartip менен жаттоо жеңил болсо, башка bir адамдарга башка tartip менен жаттоосу жеңилирээк болот. Ошого эч качан кайсыл bir tartipке негизделип калбайбыз. Биз ошол түрдүү жаттоонун ыкмаларынын ичинен бүгүн бул сабагыбызда bir ыкманы айтып өтөбүз. Эң эле биринчи Kur'an-ı Kerimden bir betти жаттайлы дедик мисалы. Ошол бетти алып туруп, ага жакшылап көз салып, беттин башынан баштап аягына чейин 15 жолу окуп чыгуу керек. Мына ушул учурда bir канча шарттар бар. Эң эле биринчиси, сиз олтурган бөлмө ызы чуулардан алыс болгон тынч бөлмө болсо жакшы болот. Жана экинчиси, сиз ошол учурда жаттап баштаганыңызда сиздин оюңуз бүткүл жумуштардан бошонуп, толук оюңузду, пикириңизди ошол сабак үчүн беришиңиз керек. Мына ошондо ошол сабак батыраак жат болот жана сиздин жүрөгүңүзгө бекем олтурат. Мына жана айтылгандай эң алгач жанагы бетти 15 жолу окугандан соң, жанагы бетти эми көзүбүз менен башынан аяк кандай эле камера bir нерсени тарткан сыяктуу, кудум эле сиз ошол камера сыяктуу көзүңүз менен жакшылап ар бир сөзгө ой жүгүртүп 3 жолу башынан аяк бетти карап чыгасыз. Мына ушундан кийин эң алгачкы кадамыбыз биринчи аятты 10 жолу карап окуйбуз. Андан соң ал сиздин эсиңизге жат болуп калат. Эми аны карабастан 10 жолу окуйсуз. Андан кийин кайрадан карап туруп 10 жолу окуйсуз. Мына ушундай кылуу менен ал аят сиздин эсиңизге эч качан чыкпай тургандай болуп бекем сакталат. Мына ушундан кийин гана сиз кийинки экинчи аятка өтөсүз. Экинчи аятка өтүп, аны дагы жанагы тартипте биринчи карап 10 жолу окуйбуз. Андан соң карабастан 10 жолу, андан кийин кайрадан карап туруп 10 жолу окуйбуз. Мына качан ал аяттагы бекем болуп жат болгондон соң, эми ушул эки аятты бириктирип туруп, карабастан жатка аны 10 жолу окуйбуз. Андан соң 3-чү аятка өтүп, жанагы айтылган тартипте 10 жолудан кылып окуп, кайра ал аяттагы бекем жат болгондон соң 3 аятты бириктиребиз. Мына ушул тартип менен беттин аягына чейин аяттарды бири-бирине улап бириктирип, беттин аягына чейин толук жаттап чыгабыз. Качан ал толук жат болгондон соң, эми ал бет Куранды жабып туруп, ошол бетти карабастан башынан аяк окуйбуз. Качан окуп бүткөндөн соң, ошол бетти кайрадан 10 жолу карап окуп коебуз. Мына ушундай кылуу менен иншааллах ал бет сиздин эсиңизден чыкпай тургандай болуп, бекем болуп, жат болуп калат. Аллах Таала бардыгыбызга ыйык Кур'ан-ы Керимди жеңил жаттап, жана анын өкүмдөрү менен жашаганга мүмкүнчүлүк берсин.